Урматтуу кесиптештер, ардактуу педагогдор, USAID окуу керемет долбоору тарабынан сунушталган башталгыч класстар үчүн класстан тышкаркы иш-чараларды алып барууда изилдөө долбоорун уюштуруу жана бул долбоор менен иш жүргүзүү боюнча сиздерге нускама менен тааныштырып өтөлү. Изилдөө долбоорун уюштурууда долбоордук иш жана изилдөө долбоору деген эки түшүнүк бар. Долбоордук иш эмне, ал эми изилдөө долбоору эмне? Бул туурасында көңүл бөлсөңүздөр. Долбоордук иш бул даяр маалыматтарды колдонуу, жалпыга тааныш болгон көйгөйдүн үстүндө иштөө, даяр маалыматтарды чыгармачылык иш катары же кол өнөрчүлүк катары көрсөтүп коюу. Ал эми изилдөө долбоору башкаларга маалым эмес, жаңы билимдерди издөө, алдын ала божомол түзүү, гипотеза түзүү, изилдөөнүн методун тандоо жана маалыматтын негизинде анализ, синтез жаратуу, алдын ала коюлган божомолду аргументтештирип, далилдөө же фактыга таянып тануу жана жыйынтыгында жактоо. Мына ушул эки түшүнүктүн ортосундагы окшоштуктар. Максаттар, милдеттер коюлат, актуалдуулук белгиленет, маалымат топтоо иши жүргүзүлөт, чогулган маалыматты жалпылап жыйынтык чыгарылат. Мына демек изилдөө долбоору менен иш жүргүзгөндө биз изилдөө долбоорунун маанилүү бөлүктөрүнө көңүл бөлүшүбүз керек. Изилдөө долбоорун актуалдуу, изилдөөгө ылайыктуу жүргүзүү зарыл. Актуалдуу теманын негизинде, жаңы маалыматтын негизинде, башкаларга маалым эмес маалыматтын негизинде изилдөө ишин жүргүзүү керек. Теманы тандоодо конкреттештирип, теманы аныктап алабыз, жаңы маалыматты камтыган тема болуш керек. Теманын актуалдуулугу белгилөө, максат жана милдеттерди коюу, андан соң божомол, гипотеза түзүү иштерине көңүл бөлүңүздөр. Божомолдун негизинде сурамжылоо жүргүзүү иштери жүргүзүлөт. Сурамжылоонун негизинде анализ, синтез менен иш алып барабыз. Изилдөөнүн методун аныктап алышыбыз зарыл. Чогулган маалыматтарды анализдеп, синтездеп, божомолдорду аргументтештирип, далилдеп же тануу иши көрсөтүлөт. Жалпылап жыйынтык чыгарылат. Корутундуу жыйынтык чыгарылгандан кийин колдонулган адабияттардын тизмесин көрсөтүү зарыл. Даяр болгон эмгекти презентациялайбыз, жактайбыз, андан кийин ошол презентациянын видеосун жаратып койсоңуздар маанилүү. Изилдөө долбоорун жүргүзүү жана уюштурууда алдын ала даярдык көрөбүз. Мектепте кандайдыр бир сынак же иш-чараларды уюштурууда изилдөө долбоорун алып чыгуу абдан маанилүү жана кызыктуу болот. Изилдөө долбоору менен иштерди уюштурууда атайын комитет түзүү зарыл. 1-4 класстардын окуучуларынын арасында сынак жарыяласаңыздар болот. Уюштуруу комитети сынактын катышуучулары аныктайт, сынактын катышуучуларын анын жетекчиси менен биргеликте даярдалган изилдөө долбоорунун мазмунун карап чыгат. Команда түзүү зарыл. Изилдөө долбоорунда жеке окуучу же жупта же командада иш жүргүзсө болот. Топту ар кандай курактагы балдардан түзсөк болот же бир класста окуган балдардын курамынан турушу мүмкүн. Ар түрдүү курактагы окуучулардын топтору изилдөө долбоору менен иш жүргүзүүдө анын жетекчиси бардык ишке багыт берип, жардам берүүсү маанилүү. Жекече иш алып барган окуучунун дагы же жупта алып барган окуучунун дагы жетекчиси жардам бериши керек. Долбоордун темасын жана милдеттерин аныктоо учурунда сынактын командасы бир нече темалардын ичинен өзү каалаган, өзү ынанган, өзүлөрү кызыккан теманы тандап алышы керек. Демек, биргеликте жетекчи менен бир нече теманы түзүп, алардын ичинен бир теманы тандап алуу керек. Бул тема актуалдуу болуш керек, көйгөйлөрдү камтыш керек жана гипотезаларды түзүү зарыл. Жетекчи менен биргеликте изилдөө долбоорунун максатын, милдетин аныктап алып, ошол максат жана милдеттердин негизинде иш жүргүзүлөт. Долбоордун
негизги этаптары бул изилдөө теманы тандоо, максатты, милдетти аныктоо менен гипотезаларды чыгаруу, изилдөө ыкмасын тандоо, методун тандоо, материалдар чогултулат, алынган материалдар изилденет, талданат жана жалпыналат. Долбоорду даярдоодо отчет, макет, презентация, слайд, буклет, китеп жана башка формада даярдасаңыздар болот. Андан соң долбоор корголот. Долбоордун структурасын, изилдөө долбоордун структурасын карап көрөлүк. Демек, темасы болуш керек, анын актуалдуулугу, кандайдыр бир көйгөйдү жаратыш керек, актуалдуу теманы алып чыгыш керек. Мына ошол теманын негизинде божомол, гипотеза жүргүзүлөт. Божомолдон кийин изилдөө ыкмаларын тандайбыз дагы, изилдөө ыкманын негизинде иш жүргүзөбүз. Маалымат топтолот, топтолгон маалымат талдалат, анан продукт келип чыгат. Бул продуктуну, бул изилдөө долбоорун презентациялоодо кандай жабдыш керек, кандай жабдуу керек. Титулдук баракчада катышуучулардын жетекчиси, мектептин толук аты, долбоордун аталышы, жетекчисинин толук аты жөнү, бардык окуучулардын катышкан окуучулардын аты жөнү көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле кириш бөлүмү көрсөтүлүп турушу керек. Киришүү бөлүмүндө балдар тандап алган тема эмне үчүн маанилүү жана кызыктуу болгондугун кыскача жазышат. Башкача айтканда, анын актуалдуулугун сүрөттөп белгилөө зарыл. Изилдеп жаткан долбоордогу объектилер кандай? Алар пайдалуубу же зыян жактары барбы? Көрсөтүлөт. Негизги бөлүктө окулган материалдын көлөмү жана катышуучулардын жашына жараша эки же андан көп барактан турушу мүмкүн. Негизги бөлүктө максаттар, милдеттер, гипотеза, колдонулган изилдөө ыкмасы, байкоо жүргүзүү же эксперимент жана башка түрдөгү. Изилдөөчүнүн объекттин кыскача сүрөттөлүшү, иштин аткарылган жери, убактысы жөнүндө кыскача маалымат камтылууга тийиш. Андан кийин иштин натыйжалары сүрөттөп талкуу жүргүзүлөт. Катышуучулар долбоордун негизги темасын ачып, изилдеп жаткан объект тууралуу кызыктуу фактылар келтирилет. Маалымат ошондой эле фигуралар, диаграмма, таблица, синквейн, макет, модель жана башка түрүндө берилиши мүмкүн. Катышуучулар өз жашоосунун тажрыйбасынан мисалдарды сезимдер, фактылар, мамилелер менен келтирсе болот. Изилдөөнүн жыйынтыгында корутунду белгиленет. Жыйынтыктаганда изилдөөчүлөр изилдеп жаткан тема боюнча кандай натыйжага ээ болду, кандай изилдөө ыкмасын колдонду, интервью, эксперимент, анкета колдонулду жана эмне натыйжага ээ болду жана гипотеза далилдендиби же тандыбы, кандай фантазия, жөндөмдөр, таланттын негизинде изилдөө иштери жүргүзүлдү. Мына ушулар белгилениши керек. Презентация даярдалышы керек. Бул презентация кол өнөрчүлүк, макет, чийме, слайд же китептер түрүндө дагы болушу мүмкүн. Ошондой эле аягында колдонулган адабиятты белгилөө, көрсөтүү зарыл. Интернет булактарынан алынса шилтеме, ал эми адабияттар колдонулса, автору менен адабияттын толук аталышы көрсөтүлүшү керек. Изилдөө долбоорун өткөрүү боюнча методикалык көрсөтмө иштелип чыккан. Класстан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу жөнүндө нускаманы караңыздар. Бул окуу керемет долбоору тарабынан сиздерге сунушталган нускаманын ичинде кеңири берилген. Изилдөө долбооруна демек 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар катышат. Жана мугалимдин, ата-эненин, китепканачынын жетекчилиги, жардамы аркасында жүргүзүлөт. Тандап алган тема окуучулар үчүн кызыктуу болуш керек, өзүлөрү тандап алышы керек. Жана белгилүү бир көйгөй көрсөтүлүшү керек. Эмне үчүн бул тема тандалып алынды? Жана бул көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Изилдөө долбоору менен иш алып барууда окуучулардын таанып билүүчүлүк, илимий изилдөө жүргүзүү жана ой жүгүртүү көндүмү өнүгөт, жаратмандык көндүмдөрү өнүгөт. Окуучуну илимий изилдөө ишине чыгармачылык менен ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган иш-чара болуп эсептелет. Негизги этаптары бул изилдөө долбоорунун. Демек, изилдөө темасы тандоо, максат, милдеттерди аныктап алышыбыз керек. Жана ошол
тема максаттын негизинде гипотеза, божомол жүргүзөбүз. Божомолдон кийин андан кийин изилдөө ыкмасын тандайбыз. Кандай ыкма менен бул изилдөө ишин жүргүзөбүз. Материалдар чогултулат. Топтолгон маалыматтардын негизинде жалпылоо иши жүргүзүлөт. Жалпылап корутунду чыгарабыз. Алган маалыматты негизинде иш даярдалат. Бул макет, отчет, презентация түрүндө болушу мүмкүн. Анан бул даяр болгон эмгек корголот. Башкача айтканда, жактоо керек. Теманы тандоодо эмнеге көңүл бөлөбүз? Демек, тема конкреттүү болуш керек. Балдар үчүн актуалдуу жана кызыктуу болууга тийиш. Көйгөй чагылдырылыш керек. Кандайдыр бир социалдык, маданий, экологиялык, тарыхый, физикалык же табигый кубулуш менен байланышкан көйгөй болушу зарыл. Мына ошол көйгөйдү чечүүдөгү теманын актуалдуулугу белгиленет. Бул долбоор эмне үчүн керек деген суроого жооп издеп, изилдөөнүн максатын жана милдеттерин аныктап алабыз. Максатта үйрөнүү, билип алуу, иштеп чыгуу, иликтөө, салыштыруу, сүрөттөө, түзүү жана башка сөздөр менен башталат. Изилдөө долбоорун жүргүзүү үчүн кызыктуу темалардын тизмесин алдын ала даярдап алуу керек. Мына ошол бир катар теманын ичинен окуучулар өзүнө кызыккан, керектүү теманы тандап алат. Мына ошол теманын негизинде максат, милдет жаратып, анан гипотеза, божомол жүргүзөт. Божомолдун негизинде анан ыкма, тандап алынган ыкманын негизинде изилдөө долбоорун жүргүзүп, жалпылап, корутундулап иш алып барыш керек. Эми гипотеза деген эмне? Бул логикалык жактан далилдене элек жана тажрыйба менен тастыктала элек божомол. Бул орус тилинен негиздеме болжол деп которулган грек тилинен алынган термин. Гипотезалар көбүнчө ойлойлуу, айталы, мүмкүн, эгер, анда, керек болсо, балким деген сөздөр менен коштолот. Изилдөөнүн натыйжасында гипотеза ырасталат же жокко чыгарылат. Эгер тастыкталса, ал теорияга, ал эми жокко чыгарылса, божомолго айланат. Гипотеза негиздүү болуш керек. Башкача айтканда, адабий маалыматтар жана логикалык ой пикирлер менен бекемделиши зарыл. Баланын чыгармачылдык изилдөөчү, аналитикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган изилдөөлөр үчүн гипотеза иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү дагы маанилүү. Гипотезанын өз баланын чыгармачылык изилдөө дареметине түрткү берүүчү маанилүү фактор болуп калат. Гипотеза божомолдорду жана идеяларды алдыга коюу бул изилдөөнү, изденүүнү жана акырында ар кандай чыгармачылыкта прогрессти камсыз кылган маанилүү ой жүгүртүү жөндөмү болуп саналат. Изилдөө ыкмасын тандоодо кандай ыкмалар колдонулат? Темага жараша байкоо жүргүзүү, эксперимент жүргүзүү, моделдөө, суроо берүү, интервью алуу, анализ же синтез колдонуу же салыштыруу деген ыкмалар бар. Байкоо деген эмне? Бул изилдөө ыкмасы кубулушту максаттуу кабыл алуу болуп саналат. Анын жүрүшүндө изилдөөчү маалымат алат, байкоо баштоодон мурун план түзүп алуу зарыл. Байкоо жүргүзүү жана талдоодо суроолорго жооп берүү керек. Качан, кайда, канча убакыт жана так эмнени байкайсыңар? Байкоолордун натыйжаларын жазуу керек. Байкоолордун натыйжасында алынган маалыматтарды жазыш керек. Жазуулар текст же таблица түрүндө жүргүзүлүшү мүмкүн. Эксперимент деген эмне? Бул латын тилинен алынган сынап көрүү, тажрыйба дегенди билдирет. Көпчүлүк илимдердеги таанып билүүнүн алдыңкы ыкмасы жана жардамы менен ар түрдүү кубулуштар катуу көзөмөлгө алынып, башкарылуучу шарттарда изилденет. Адегенде пландарды анан эксперименттин натыйжасын сүрөттөшүңүздөр керек. Демек, эксперимент бул процесс. Изилдеп көрүү, тажрыйба менен жүргүзүлгөн процесс болуп саналат. Моделдөө деген эмне? Бул объектти, алардын сиз алган теманы ошол көйгөйдү негизинде модельдештиребиз. Изилдөө кубулуштарын түшүндүрмөгө алабыз. Ошондой эле кызыктырган кубулуштарды алдын ала айтуу үчүн реалдуу турмушта колдонуп турган процесс менен биз изилдөө жүргүзүп, курулуш жаратабыз. Объект жаратабыз. Бул моделдөө болуп саналат. Төмөнкү шарттарда колдонулат модельдөө.
Demek modelde объекттин түзүлүшүн иштөө принциптерин түшүндүрүүдө. Объекти башкарууну үйрөнүүдө. Белгилүү бир жагдайларда объектинин жүрүм туруму жөнүндө алдын ала айтууда. Объект кандайча жүргүзүлөт? Алдын ала белгилейбиз. Эми эмне үчүн моделдөөнү куруу керек? Объект эгерде өтө кичинекей же керісинче чоң болсо, биз изилдеп жаткан тема канчалык деңгээлде? Мисалы үчүн атомдор жөнүндө, же күн системасы, же планета, же аалам бор. Мына ушуну биз кичирейтип беребиз, кичинекей модель менен көрсөтөбүз. Мындан ары жок болуп кете турган заттар же белгилер же тема болсо, мамонт, динозавр, примитивдүү адамдар жана башка, мына ошолордун модели менен биз далилдеп көрсөтөбүз. Объект түзүлө элек болсо, мисалы үчүн биздин кыялыбыздагы имарат, идея, бизнес, мисалы үчүн менин келечектеги айылым, менин өнүккөн шаарым деген идеяны жактасак, мына ошонун моделин көрсөтөбүз. Изилдөөнүн максаттары үчүн керек болгон көптөгөн өзгөчөлүктөргө жана мамилелерге ээ болгон татаал система изилденип жатса, аймактын картасы, адам жөнүндө, адам ресурстары болсо, демек мында дагы модельдештирүү дагы маанилүү. Анкета бул сурамжылоо ыкмасы. Анкетаны анда көрсөткөн эрежелерге ылайык респонденттин интервью алуучунун, башкача айтканда, өз алдынча толтуруу жолу. Анкетаны толтурууда анын суроолорун түзүүдө жетекчи жардам бериши зарыл. Объекттин бөлүкчөлөрүн жана касиеттерин изилдөө жолу менен таанышып билүү ыкмасы болуп саналат. Демек анкета сурамжылоо жүргүзүү аркылуу биз анализ алабыз, маалымат алабыз. Демек ошол натыйжага ээ болуш үчүн анкетадан келип чыккан жыйынтыктын негизинде анализ жүргүзөбүз, анан анализден кийин синтез иши жүргүзүлөт. Бул анализ объекттин, анын бөлүктөрүн жана касиеттерин изилдөө жолу менен таанып билүү ыкмасы. Синтез бул анализдин натыйжасындагы жүргүзүлгөн иш-чара. Анализ менен синтездин ортосундагы обочолонгон айырма жок, экөө бири-бирин толуктап турган, экөө бир чогуу жашаган түшүнүк. Демек анализ бул талдоо. Салыштыруу деген эмне? Бул эки объектинин, эки теманын же эки заттын окшош жана айырмачылык белгилерин салыштырабыз. Эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлөнөт, демек кандай иш аткарып, эмне деген натыйжага келдик деген жыйынтык болуш керек. Жалпы салыштыруу алгоритминде салыштыруу объектисинин аныктамасы жана объекттин маанилүү белгилерин салыштыруу маанилүү. Жалпы же айырмаланчу белгилерин аныктап алабыз. Демек айырмаланган белгилердин негизинде анан жыйынтык чыгарабыз, жалпылайбыз. Демек бул заттын окшоштук айырмачылык белгилери мындай болгондуктан биз ушундай корутундуга келдик дейбиз. Корутундулаганда салыштырылган объекттердин айырмачылык белгилерин көрсөтүү зарыл. Демек ошондо себеби, изилдөөнүн себеби да келип чыгат. Мына ошентип изилдөө ишин жалпылайбыз. Изилдөөнүн жыйынтыктары менен таанышып жатканда, иш-чараны уюштурууда бир кандайдыр бир салтанаттуу иш-чара же кароо сынак болобу, мына ушул иш-чарада биз изилдөө долбоорун алып чыгып презентациялашыбыз керек. Презентация учурунда тажрыйба көрсөтсөңүздөр болот, кадимки жандуу тажрыйба. Мисалы үчүн, буудай өндүрүлүп жатканда кандай шартта өндүрүлдү, кандай температурада өстү, кандай суу куюлду жана башка. Эгерде кандайдыр бир макет жасасак, пластилинден жасалдыбы же кандайдыр башка материалдан жасалдыбы, мына ошол кандайча пайда болду, кантип жасадык көрсөтүп берүү, жандуу көрсөтүп берүү, көргөзмөлүү образды көрсөтүп берүү процесси дагы маанилүү, окуучулар үчүн кызыктуу болот. Мына ошол изилденген, алып чыккан эмгектин, долбоордун негизинде иш-чаранын жыйынтыгын чыгарабыз. Жыйынтыктоодо ар кандай номинацияны ыйгарсаңыздар болот. Мисалы үчүн, эң мыкты маалыматтык долбоор, эң керектүү долбоор, эң мыкты илимий долбоор, эң кызыктуу долбоор, эң мыкты топтук долбоор, өзгөчө жасалгандагы долбоор деген номинацияны ыйгарсак болот. Мисалы үчүн, бир теманы алалы. Тема оймоо чиймелер.
кыргыз оймо чиймелери жөнүндө болот. Бул изилдөөнүн максаты. Окуучулар кыргыз оймо чиймелеринин пайда болушу, турмушта колдонулушу, чечмелениши, мааниси тууралуу билиши керек. Изилдөөчүнүн жаратмандыгын өнүктүрөт, оймо чиймелердин маани берип, турмушта колдонуу жана улуттук баалуулук катары баалай билиши керек. Изилдөөнүн актуалдуулугу демек кыргыздын буюмдарында, кийимдеринде, баш кийимдеринде колдонулуп жүрөт оймо чиймелер. Оймо чиймелер кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн, тарыхын көрсөтүп турат. Эми божомол жүргүзөбүз. Мына ушул оймо чиймелер жөнүндө жана турмушта колдонулушу боюнча көпчүлүк адамдар билетпи? Жана окуучуларга маалымбы бул маалымат? Ар бир оймо чийменин качан пайда болгондугу, кыргыз эли кандай максатта колдонгон, бул оймо чиймелердин кандай мааниси бар, чечмелениши жөнүндө билет болду бекен деген божомолдоо жүргүзөбүз. Мына ошол божомолдоонун негизинде эми сурамжылоо жүргүзөбүз. Бул изилдөөлөрдүн ыкмасына кирет. Сурамжылоо ата энелер, башка кишилер, окуучулар, мугалимдерден жүргүзсөк болот анкета формасында. Анкета ооз эки же жазма электрондук формада алсак болот. Анкетанын суроосун түзөбүз. Суроо жетекчи менен биргеликте түзүлүшү керек. Мисалы үчүн, оймо чиймелердин колдонулушу, мааниси, чечмелениши, пайда болушу тууралуу билесизби? Канчалык деңгээлде эмнелерди билесиз? Жана алар кандай мааниге ээ деп ойлойсуз деген суроолорду түзүлүшү мүмкүн. Изилдөө долбоорун демек сурамжылоонун жыйынтыгында 65 окуучу жана 15 ата эне катышты. Алардын 15% гана билери маалым болду. Оймо чиймелер бул улуттук символдор деп белгилөө зарыл. Демек, көп адамдар билеби же билбейби деген божомол тастыкталды. Демек, көп адамдар билбейт экен. Билгени 15 гана процент экен. Алынган маалыматтардын негизинде анализ жүргүзөбүз эми. Биздин улуттук баалуулуктарыбызды белгилеп турат. Андыктан бул тема изилдөө маанилүү экен. Биз улуттук мурасыбызды баалап билишибиз керек. Кыргыз турмушунда колдонуп турган символ белгилердин маанисин ачуу биз үчүн дагы кызыктуу. Бүгүнкү күндө деле канча кылым өтсө дагы символикалык белги, орнамент, оймо чиймелер турмушта колдонулуп жүрөт. А эмне үчүн колдонобуз? Булар кандай мааниге ээ болду экен деп анализ жасайбыз дагы, анан талдоо ишин жүргүзөбүз, изилдөө ишине өтөбүз. Оймо чиймелер тууралуу маалымат топтойбуз. Чоң энелерден, улуу адамдардан, интернет булактарынан, кол өнөрчүлөрдөн маалымат чогултабыз. Мына чогулган маалыматтарды топтойбуз. Оймо чийме түшүрүлгөн буюмдарды топтойбуз же балким сүрөттөрдү топтойбуз. Ошол маалыматтарды чогултабыз. Кыргыз оймосунун негизги ою үлгүлөрү. Ошол маалыматтардын ичинен бир мисал келтирели, биз ошол интернет булагынан мына ушундай маалымат алдык. Демек, окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда 3500 үлгүсү бар экен оймо чиймелердин. Аларды классификацияланат экен. Кыргыз оймосунун үлгүлөрү, оймодогу түстүү сүрөттөр, кыргыз оймосунун негизги ою үлгүлөрү, чыныгы элестерди чагылдырган оюмдар, оюмдун өркүндөө баскычы, баяндамалуу ою айкалыштарынын түзүлүшү деген классификацияларга ээ экен. Демек, бул оймо чиймелер тууралуу окумуштуулардын да иликтөөлөрү бар экен. Эмне үчүн анализ жүргүзөбүз? Эмне үчүн кыргыз эли эмес бардык адамдар орнаментти турмушунда колдонот? Мисалы, кыргыз элинде кийимде, баш кийимде, бут кийимде, чыптама кемселде болобу, зергердик буюмдарда колдонулушат, үй тиричилигинде колдонулушат, шырдак болобу, кийиз болобу, бешик жабуу болобу жана башка. Буюмдарда, сандык, текчелерде, идиш аяктарда, ат жабдыктарда колдонот. Материалдар ар кандай материалдарга түшүрүлөт. Кагаз, тери, сөөк, жыгач, темир, кийиз жана башкалар. Демек, оймолордун формасы, алардын түсү да турмушка абадай керек болгон кызмат аткарат экен. Функционалдуулук бар экен мында. Жогоруда келтирилген мисалдардын негизинде, демек, бул маданияттын белгилүү бир коду деп аныктаптыр окумуштуулар. Бул түшүнүккө кеңири маалымат алуу маанилүү экенин дагы биз билишибиз керек экен деп талдап отуруп жыйынтык чыгардык. Эми карап көрөлү. Биз топтогон маалыматтарда айрым оюлардын аталышы бар экен. Көөкөр оймо, бугу оймо, бугу мүйүз оймо, аркар оймо деп. Демек, кыргыз турмушундагы табиятка, жан жаныбар,
тиричилигине байланыштуу элестөөлөрүн, түшүнүктөрүн кандайдыр затка, материалга чийүү, оюу аркылуу түшүргөн экен да, ага ат койгон экен. Ар бир оймонун аталышы, мааниси бар экен. Эми модельдейбиз, эксперимент жүргүзөбүз. Кандайдыр бир кездемеге же материалга саймалап түшүрсөк болот. Же окшоштуруп сүрөткө түшүрсөк болот. Сүрөт тартсак. Эми бүгүнкү күндө кыргыз оймолору түшүрүлгөн буюмдардагы оймолорду алып чыгабыз дагы. Биз илимий кандайдыр бир мулактардан алып чыккан сүрөттөр же маалыматтар менен биз жасаган оймо чийме, биз колубуз менен жасап көргөн оймо чийме менен экөөнү салыштырып көрөлүк. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келатат? Кайсы жерде колдонулуп атат? Бүгүнкү күндө биздин кайсы бул баш кийимибизде жана кийимдерибизде колдонулуп атат оймо чийме? Бүгүнкү күнгө чейин жашап келе жатат оймо чий менен. Демек, теманын актуалдуулугун далилдейбиз. Бүгүн ааламдашуу заманында дагы этно стилдеги буюмдар, кийимдер бренд болуп жатат. Андагы түшүрүлгөн оймо чиймелердин маанисин билишибиз керек экен. Ар бир оймонун мааниси бар экен. Биз оймо чийме орнаменттерди баалай билип, колдоно билсек, баалуу мурасыбызды сактаган болобуз деген жыйынтыкка келебиз. Демек, анан жалпылайбыз. Оймо чиймелер, орнамент, булар символикалык белгилер, байыртадан бери кыргыз турмушунда колдонуп келген. Бул биздин тарых, бүгүнкү күндөрдө баалап колдонушубуз керек. Ар бир орнаменттин чечмеленген мааниси бар экен, турмушта туура колдонуу зарыл экен деген жыйынтыкка келебиз дагы. Колдонулган илимий булактын шилтемесин көрсөтөбүз. Сиздерге дагы бир маалыматты атап өтөлүк. Окуу керемет долбоору тарабынан класстан тышкаркы иш-чараларды алып барууда атайын нускама иштелип чыккан. Мына ошол изилдөө долбоору менен кандай иш жүргүзүш керек көрсөтүлгөн нускамага көңүл бөлүп, маани берип, кылдат окуп чыкыңыздар. Мына ошонун ичине кыскача бир мисал келтирилген. Биздин мектептеги 4-класстардын окуучулары кайсы китептерди окушат деген мисал бар. Бул тема. Эми ушул изилдөөнүн максаты 4-класстын окуучуларынын арасында окурмандык кызыгуусун аныктап алышыбыз керек дагы, ошол окурмандыгын, кызыгуусун мындан ары да арттыруу максатындагы бул изилдөө ишин жүргүзөбүз. Милдеттер коюлат. 4-класстын окуучулары китеп окуган болсо, китепке болгон мамилесине сереп салабыз. Балдарга кызыктуу болгон адабий китептерди аныктап, алардын тизмесин түзүү керек. Сурамжылоо өткөрүү, байкоо жүргүзүү, салыштыруу ыкмасы менен жүргүзөбүз. Алынган маалыматтар боюнча диаграмма түзүлөт, алынган маалыматтар боюнча презентация даярдалат. Демек, изилдөөнүн объектиси 4А, Б, В класстар. Жалпы 65 бала катышат. Изилдөөнүн предмети 4-класстын окуучуларынын арасындагы окурмандыгын, кызыгууларын анализдөө, байкоо. Колдонулган ыкмалар, демек, байкоо, сурамжылоо, интервью, анкета жүргүзүү ыкмасы колдонулат. Кириш сөздө белгилейбиз. Китеп жөнүндө маанилүү маалымат айтылат да, кайсы көйгөйдү алып чыккысы келип жаткандыгы тууралуу кеп козголот. Кайсы суроолорго жооп издегендиги айтылат. Мисалы, эмне үчүн азыркы мезгилде балдар китеп окуганга кызыгышпайт же окушат? Эмне үчүн жылдан жылга балдар классикалык китептерди, ырларды окубай калышты? Китеп окуган балдар барбы? Окушса, кайсы китептер алар үчүн кызыктуу? Жана кайсы каармандар алар үчүн кызыктуу? Жана эмне үчүн китепти окушат? Негизги бөлүмдө китеп окуу, демек, бош убактысында окуу же кызыккан учурда окуйбу? Мына ушул негизги бөлүктө биз анкета, сурамжылоо аркылуу аныктап алгандын белгисин көрсөтөбүз. Окурмандардын кызыгуусу аттуу анкета түзүлөт. Бул 65 окуучуга таратылат. Сен жактырган китеп жана кайсы жанрда, сени жакшы көргөн чыгармаң, каарманың, сен баалаган жазуучу, сен баалаган акын, канча убакытта китеп окууга убакыт бөлөсүң, кандай максат менен китеп окуйсуң, кайсы китепканага көп барасың. Мен үчүн китепканага баруу же китеп окуу кандай мааниге ээ? Мына ушул анкетага сереп салабыз да, жыйынтыгын чыгарабыз. Жыйынтыгында мына ушундай диаграмма менен белгилесек болот. Демек, окуучулар жанрдык белгилери боюнча жомокту көп окуйт экен, 29% анык болду. Окуучулар мына ошол түрдүү аталыштагы китептердин ичинен Акыл кара чач, Гарри Поттер, Алтын жомоктор жана башкалардын ичинен кызыкканы Гарри Поттер экен. Жакшы көргөн каарманы
жазуучусу Пушкин жана Айтматов экен. Жакшы көргөн акындар Жунушев жана Кудайбердиев экен. Кожомбердиев. Мына ошол балдар китеп окуганга канча убакыт бөлүшөт дегенде, мына ошол 4-класстын окуучулары жумасына 2-3 саат бөлүшсө, 30 мүнөт бөлүнөт экен ошонун күнүнө. Алардын 67% 1 сааттан 3 саатка чейин окушса, ал эми 21% 4-5 саат, 8% жумасына 5 сааттан жогору окуйт экен. Экинчи окуучу кыз жумасына 10 сааттан ашык китеп окуган белгилүү болгон. Күндө окуган окуучулар 48%, жумасына окугандар, 2 жолу окугандар 37% түздү. Жумасына 2ден аз окугандар 15% түзөт экен. Эми окуучулар кандай максатта окуйт экен? 50% окуган мага жагат деп жооп беришсе, 15% адабият сабактары үчүн окуса, 20% ата-энесинин мажбурлагандыгы үчүн окушат экен. Ал эми окуучулар китеп окушабы деген суроолорго жооп алганда 65 окуучунун ичинен 29 окуучу кайсы китепканага барат деп аныктасак, анализдесек, 29 окуучу айылдык китепканага барса, 37си барбайт экен. Ал эми мектептин китепканасына 12си гана баргандыгы белгилүү болду. Эми шаардык китепкана менен мектеп китепканасындагы барган окуучулардын диаграммалык белгилери менен көрсөтүлдү. Демек, жыйынтыктайбыз. Добуштарды саноонун жыйынтыгында 4-класстын окуучулары китепканаларга барууга жана бош убактысында китеп окууга каалоосу жок экендиги айтылды. Жыйынтыгында абдан капа болдук. Бул эмне? Өтө аз балдар бош убактысында ырахаттануу менен окушат экен. Өз каалоолору менен эмес, мугалимдин көрсөтмөсү же ата-энелердин талабы боюнча окушат экен. Бул жагдайды колго алуу керек деген жыйынтык чыгарабыз. Изилдөөгө негиз бул таанып билүү максатында китеп окуунун ролу экинчи планга калгандыгы жөнүндө жыйынтык чыгарат. Буга далил катары анкетанын акыркы суроосунда сен үчүн бул окуу эмне деген суроонун жыйынтыгында, демек китеп окуганды эс алуу, оюн зоок катары кабыл алгандар 20%, жаңы нерсени билүү катары кабыл алгандар 25%, сабак окууга жардам берет дегендер 55% түздү. Корутундулайбыз. Бардык айтылган далилдердин негизинде корутундулар айтылат да китеп окууга чакырып ташталат. Маалымат булактарынын тизмеси келтирилет. Мына бул сиздер үчүн, урматтуу педагогдор, кыскача мисал келтирилди. Китеп окууга болгон анализ, изилдөө жүргүзүлдү. Демек, бул ар бир изилдөөнүн мазмунун карасаңыз, ар бир изилдөө долбоорунун өзүнүн бөлүктөрү, этаптары болот. Мына ошол бөлүктөрдү, этаптарды туура так сактасак, биздин изилдөө ишибиз изилдөө долбоорунун талабына жооп берген болот. Демек, актуалдуу теманы тандайбыз, көйгөйдү аныктайбыз, анын максат милдетин белгилөө менен гипотеза, божомол жаратабыз. Божомолдун негизинде тандап алган ыкманы колдонобуз. Кайсы ыкманы колдонобуз? Анализ жүргүзөбүз, анкета алабыз, сурамжылоо жүргүзөбүз, салыштыруу, эксперимент колдонобуз. Анан ошол колдонгон, жүргүзгөн ыкманын негизинде анализ жүргүзүп, синтездеп, анан корутундулайбыз. Корутундулап, жыйынтык чыгарабыз. Биздин божомолубуз туура чыктыбы же туура эмес чыктыбы? Демек, биз эмне деген натыйжага, жыйынтыкка келишибиз керек экен? Корутундулагандан кийин колдонулган адабияттын тизмесин белгилеп өтүү зарыл. Мына ошентип биз изилдеп чыккан долбоорубузду анан жактап презентациялайбыз. Бул изилдөө долбоору менен иш алып баруу бүгүнкү күндө окуучулардын таанып билүүчүлүгүн, илимий изилдөө ишин жүргүзүүгө болгон багытын, жөндөмдүүлүгүн өнүктүргөн болобуз. 21-кылымдагы окуучулардын көндүмдөрүн өнүктүрөбүз. Эң негизги сынчыл ой жүгүртүүсүн, креативдүүлүгүн, кызматташтык менен иш жүргүзүү көндүмүн жана ошол изилдеп чыккан продуктусун, эмгегин, долбоорун презентациялай билүү, элге жарыялап көрсөтүп берүү көндүмүн өнүктүрөбүз. Бул бүгүнкү күндөгү 21-кылымдагы эң негизги көндүмдөрү 4К көндүмү дейбиз, көндүмдөрдүн бири болуп саналат. Мына ошол окуучунун өнүктүрүүдө илимий изилдөө жүргүзүү аркылуу баланын жөндөмдүүлүгүн, дараметин өнүктүргөн болобуз дагы, илимий изилдөө ишине кызыктырабыз. Мына ушул жөндөмдүү, ар тараптуу өнүккөн балдар менен иш алып барууда, башка балдарды да биздин процесске кызыктыруудагы
маанилүү иш-чара болуп саналат. Анткени бүгүнкү күндө 21-кылымда альфа жана Z муну деп белгилейбиз. Бүгүнкү күндөгү балдар жаратмандыкты каалаган, ачылыштарды жасаганга дарамети жеткен акылдуу балдар. Мына ошол балдарыбызды өнүктүрүүдө биз сунуштаган изилдөө долбоору менен иш алып баруу иш-чарасы абдан маанилүү жана актуалдуу. Бул иш-чарага өтө олуттуу көңүл бөлүп, ар бир бөлүмдү туура сактап жана маани берип, чыныгы изилдөө ишин жүргүзүү деңгээлине өтүү зарыл. Урматтуу кесиптештер, көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз жана мындан аркы ишиңиздерде ийгиликтерди, жаратмандыкты, чыгармачылыктарды каалайбыз.